Саламатсыздар, урматтуу видео сабактын көрөрмандары. Менин атым Кеңешбек Эргешев, жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча улуттук эксперт. Бүгүнкү күнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеке секторду кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө тартууга укуктуубу деген суроо менен бизге абдан көп кайрылууда. Биз бүгүн сиздер менен ушул теманын үстүндө сөз кылмакчыбыз. Ошентип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеке секторду кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө тартууга укуктуубу? Жеке сектор дегенде биз укуктук формасы боюнча жеке, мамлекеттик тиешелүү органдардан каттоодон өткөн, ишмердүүлүк жүргүзгөн жеке ишкер, жоопкерчилиги чектелген коом, акционердик коом жана башка ишмердүүлүк жүргүзгөн формаларын айтабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын 19-беренесине ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү маанидеги айрым маселелерди аткарууну, берилип жаткан каражаттарын жана каржылоо булактары менен кошо юридикалык жана жеке тараптарга өткөрүп берүүгө укуктуу. Мыйзамда муниципалдык заказ деген түшүнүк азырынча жок болгонуна карабастан, биз бул ыкманы муниципалдык заказ деп түшүнсөк болот. Ал эми муниципалдык заказ деген эмне? Муниципалдык заказ деп жергиликтүү бюджеттен же башка булактардан жеринде мааниге ээ болгон маселелерди ишке ашыруу үчүн каржыланган белгилүү бир көлөмдөгү товарларды, жумуштарды жана кызматтарды айтабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын 62-1 беренесине ылайык, муниципалдык заказ жеке жана юридикалык жактар тарабынан аткарылышы мүмкүн. Муниципалдык заказды аткарууну өткөрүп берүү келишимдин негизинде жүргүзүлөт. Муниципалдык заказ деп жергиликтүү бюджеттен же башка булактардан жеринде мааниге ээ болгон маселелерди ишке ашыруу үчүн каржыланган белгилүү бир көлөмдөгү товарларды, жумуштарды жана кызматтарды айтабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын 62-1 беренесине ылайык, муниципалдык заказ жеке жана юридикалык жактар тарабынан аткарылышы мүмкүн. Муниципалдык заказды аткарууну өткөрүп берүү келишимин эки тараптын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде жүргүзүлөт. Кызматтарды уюштуруудагы жалпы ыкмалар. Негизинен биз бүгүнкү күнү 3 ыкманы бөлүп айтабыз. Муниципалдык кызматчылардын күчү менен кызматтарды көрсөтүү ыкмасы. Мисалга айта турган болсок, тактама берүү. Бул жерде негизги кызмат көрсөтүүчү тарап бул муниципалитеттин өзүнүн кызматкерлери болуп эсептелинет. Экинчиси бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы муниципалдык мекеме аркылуу же болбосо муниципалдык ишкана жана муниципалитеттин өзүнүн катышуусу менен түзүлгөн өздүк акционердик коомдун жардамы менен кызмат көрсөтүү ыкмасы. Ал эми үчүнчүсү кызматтарды аткарууну коммерциялык же коммерциялык эмес статусуна ээ болгон тышкы уюмдарга же ишмердүүлүк менен алектенген жеке жактарга өткөрүп берүү. Бул ыкмалар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары негизинен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 18-беренесинде белгиленген жергиликтүү маанидеги маселелердин алкагында кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга жана кызмат көрсөтүүгө болот. Акыркы мезгилде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында муниципалдык ишканаларды ачууну модага айландырды. Эмне үчүн алар өздүк ишканаларды ачып жатышат себептерин келгиле талдап көрөлү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муниципалдык ишканалар ачылуусу менен эле көрсөтүлүп жаткан кызматтардын аткарылышы толугу менен үзгүлтүксүз аткарылып калат, көйгөй толугу менен чечилет деп ойлошот. Алар жеке кызмат аткаруучуга көз каранды болууну каалашпайт. Кырдаалды административдик ыкма менен көзөмөлдөп, бул чөйрөдө монополист болууну каалашат. Алардын өздүк уюмдарындагы менчиктердин жана каражаттардын башкарууга таасир этүү мүмкүнчүлүгү чоңойот. Бирок өздүк ишканалардын ишмердүүлүгүндө да
бир топ тобокелдиктер бар экенин унутпастан биз айта кетишибиз керек. Өздүк ишканалардын ишмердүүлүгүндөгү тобокелдиктерди карап көргөн болсок, муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгүндөгү ар бир кадам Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен, укук ченемдүү актылары менен регламенттештирилет. Өздүк ишканалардын кызматчыларынын айлык маянасы белгиленген эрежелер аркылуу аныкталып бекитилет. Ошондуктан жумуштун натыйжалуулугуна, эффективдүүлүгүнө жумушчулардын жана кызматкерлердин кызыкчылыгы төмөн болот. Өздүк ишканалар өздөрүнүн түзүүчүлөрүнө же болбосо уюштуруучулары тарабынан негизги каражаттар жана субсидиялар аркылуу колдоого алынгандыктан аларда өсүүгө стимул болбойт. Коррупциялык тобокелдиктер чоң болот. Бюджеттеги негизсиз чыгымдарды жаратууга жол түзүлөт. Мыкты кызмат сунуштоочуну тандоодо халктын мүмкүнчүлүгү азаят. Кандай учурда өздүк уюмду түзсө болот? Объективдүү себептерден улам кызмат көрсөтүүчү тарап катары жеке сектордон талапкерлер жок болгон учурда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк үчүн социалдык мазмунга ээ болгон кызматтарды акысыз сунуштоого мүмкүнчүлүк бар болгон учурда, сапаттуу кызмат көрсөтүү мүмкүн болуп туруп, бирок жеке кызмат аткаруучулардын потенциалы бул деңгээлге жетпеген учурда, ошондой эле bundan да башка жергиликтүү бийликтин чечими менен башка дагы учурлар өздүк уюмду түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Жеке сектордун кызматтар чөйрөсүнө тартуунун пайдаларын карап көрөлү. Мына жеке тарап өзүнүн бизнесин сактап калыш үчүн жеке жак сапаттуу кызматтарды көрсөтүүгө кызыктар болот. Алар эң ыңгайлуу шарттарды сунуштаган тарапты тандоону көздөйт. Ал муниципалдык ишкананын ишине салыштырмалуу жергиликтүү бюджеттен азыраак каржыланат же болбосо таптакыр каржыланбашы мүмкүн. Муниципалитеттер кызмат көрсөтүүдөгү уюштуруучулук иштери менен алектенүү зарылдыгынан кутулат. Жергиликтүү бюджеттен негизги каражаттарды сатып алуу үчүн акчалар бөлүнбөй калышы мүмкүн. Бул деген жергиликтүү бюджеттин экономиясына алып келет. Эгер бизнес үчүн кызмат көрсөтүү пайдалуу болгон болсо, анда жарандар үчүн көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты жогору болот. Анткени жергиликтүү бийлик жеке кызмат көрсөтүүчү тараптан талап кылууга жана күчтүү таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Муниципалдык ишканага караганда жеке кызмат көрсөтүүчү тарапты коррупциялык иш-аракеттерге ынандыруу бир аз кыйыныраак болот. Себеби жеке тараптын кирешеси бул деген өздүк акчасы болуп эсептелет. Албетте, жеке кызмат көрсөтүүчүнүн ишмердүүлүгүндө да тобокелдиктер бар. Мисалга ала турган болсок, убадаларын аткарбай коюшу мүмкүн. Жеке тарапка ыкчам таасир этүү бир аз таталыраак болот. Аткарылган иштин көлөмүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчиси менен сүйлөшүп алып, атайын көбөйтүү жолу менен жергиликтүү бюджетке залал келтириши мүмкүн. Күтүүсүз авариялык абалдарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн жеке кызмат аткаруучу менен шашылыш маселелерди ыкчам чечүү бир аз татаал болот. Жеке кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен кандайдыр бир конфликтке барган болсо, анда ал жумушун таштап кетиш коркунучу бар. Бул учурда калк тилекке каршы жабыркап калат. Тобокелдиктер эки учурда тең болгон соң, анда кантип туура тандоо керек деген суроо турат. Өздүк уюмбу же болбосо жеке кызмат көрсөтүүчүбү? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси, менеджер катары кызмат көрсөтүүчү тарапты тандоодо атайын иштелип чыккан критерийлердин жардамы менен аныктаганы дурус. Мисалга ала турган болсок, негизги каражаттардын салымын эске алып, бир кызматтын чыгашасынын көлөмүн салыштыруу.
кызмат акысын экономикалык негизделген тарифтер боюнча төлөөгө калк даярбы же жокпу? Анга деген калктын төлөө мүмкүнчүлүгү деңгээли жетеби жокпу? Төлөмдөрдүн салык түрүндө жергиликтүү бюджетке пайдалуулугу, кызмат аткаруучунун кызматчыларынын эмгек акысынын өлчөмү сыяктуу критерийлерди коюп туруп, андан соң жеке тараппы же болбосо өздүк тараппы кимге ыйгарууну жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилери туура чечкен болсо жакшы болот. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын негизги милдети бул деген жергиликтүү маанидеги маселелердин негизинде кызматты уюштуруп берүү, кызматтын калкка жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу болуп эсептелет. Ал эми бүгүнкү күнү биздин кээ бир жетекчилерибиз кызматтын жеткиликтүүлүгүн эмес, муниципалдык ишканалардын өнүгүүсүн жогору коюу аракети болуп атканын көрүп атабыз. Урматтуу бүгүнкү видео уроктун көрөрмандары, ушуну менен биз негизинен жеке тарапты кызмат көрсөтүүгө тартуу боюнча сиздер менен сүйлөшүп өттүк. Суроолор болгон болсо төмөндөгү адреске, телефондорго кайрылсаңыздар болот. Сиздер менен мен Кеңешбек Эргешев.